Жок, ичинен ачып, элелеп көтөргөн да. Зейнеп Маматова Жалал Абад шаарынын Спутник кичи шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт. Анын унаасын белгисиз адам 2 күн мурда карактап 30 000 сомдой зыян келтирген. 23-нөн 24-нө караган түнү кылыптыр бунучу. Талкалап кетишиптир. Эртең менен саат 10-дордо сыртка чыгып кетип көрдүм машинаны. Бул таш менен уруп бул жагын айнек сындырган дагы анан ичинен ачкан машинанычы. Ичинен ачып, ичинде документтер бар эле, документтерге тийишпептир. Бирок эң керектүү запчастарын чечип кеткен да. Бул жерден жакында эле салдырганбыз бунучу. Ушул запчастын чыгарып кетиптир. Анан дагы калган нелерин чыгарган. Мен машинаны жакшы түшүнбөгөн үчүн билбейм да нелерин чыгарып кеткенин. Бул жерде да бир нерсесин чечип кетиптир. Анан буферди чыгарып кеткен, номерин жерге таштап кеткен. Буну өтө неме менен чыгарганда аккуратный кылып чыгарып кеткен. Жабырлануучу унаасынын тонолгонун билер замат милицияга кайрылган. Анткени менен алар уурулук катталгандан 2 күн өтсө да арыз алган эмес. Участковойдун номерин билбеген үчүн 102-ге чалдым. 102-ден келишти. Келип тартып, издеп атабыз деп кетишти. Кече ГОВДга келип арыз жазып коюң дешти. Мен ГОВДга барсам, бир да тергөөчүсүн таппадым. Алар сыртка иштер менен чыгып кетишиптир. Ал жерде күтүп отуруп, анан кайра келдим. Келип кечке амал участковойду чакырдым. Мен арыз жазып коеюн, келип алып кеттин, ал жерде көрүп кеткиле деп. Домкомдо номерин алып, анан участковойду чакырдым эле, участковой да келип, азыр биз карайбыз, анан не кылабыз деди. Биз чакырабыз, ошондо келип арыз жазып кетесиз деди. Бирок 2 күндөн бери менин арызымды эч ким алган жок. Аталган кичи шаарчада ар кандай түрдөгү уурулук фактылары көп эле катталат. Бирок уурулар баары бир табылбайт деген таризде жергиликтүүлөр эч кимге деле даттанбай калган. Бизде жайда эле 3-этаждан эжем баласыны велосипедде турду эле, ошону көтөрүп кетишкен. Бирок аны биз издеткен деле эмеспиз. Коляскаларын жоготушуп атты. Эми мына жакында эле ушул жуманын ичинде бул жерде турган Матиздин баллонун чечип кетишиптир. Мына жамбаштагы Ауди машина бар эле, Аудинин. Кимдердики экенин тааныбайм, ошо соседтердики экен. Анын лобовойун сындырып кетишиптир. Ичинен эчтеке табышпаптыр, бирок анданчы. Ушундай нерселер көп катталып атат. Машинаны талкалап, запчасттарын урдаган нерселер көп катталып атат азыр. Жалал Абад шаарында жаңырган жылдан тарта эле 30дан ашык уурулук фактысы катталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдинбек Жээнтаев алардын 10дон ашыгын бети ачылганын билдирди. Жалал Абад шаарынын аймагында автоунааларды каратап, тетиктерин алып сатып жүргөн шектүүлөр боюнча учурда ыкчам иликтөө иш-чаралар жүрүп жатат. Азыркы убакытка алынган маалымат боюнча Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Учурда жабырлануучулардан арыз алынып, ууруларды аныктоо иши жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында өткөн жылы уурулук жогорку чекке чыгып, 255 фактысы катталып, анын 159-унун бети ачылган эмес. Буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жыйынтыгы чыгарган жыйында Жалал Абад шаары кылмыштуулуктун бетин ачууда эң төмөн көрсөткүчтөр менен район шаарлардан акыркы орунду камсыздап, тиешелүү чаралар көрүлөөрү белгиленген.